Достор, шаардын ичин аралап, ургуштап субагып, лотоктордончу мындай көрүнүш кандай сонун, бирок ушул эле нерсе, кичинекей эле нерсе шаардын бир жандуу экендигинен кабар берип, мындай көрүп берип турат эмеспи? Анан жакында биз ички долбоору менен региондорду кыдырып жүргөндө шаарлардын бирисинде мурун мен кичинекей кезимден бери Жалал Абад шаарында суу көрчү эмесмин да. Лотоктору толгон мусор ошентип эле турчу. Анан сурап калдым, ушул жерде жумушчу байке менен сүйлөшүп калып, байке суу көбөйдү бизде, суу таңкыстыгынан, себеби мурун айтчу эле да, суу таңкыстыгынан лотокторубуз, арыктарыбыздан суу келбейт депчи. Суу көбөйдү бизде десем, ал киши күлүп айтып атпайбы? Жок, мурун болгону үстү жактан же негизи эле лотокторду, трубаларды эч ким тазалачу эмес, арыктарды тазалачу эмес, ошондуктан суу өтчү эмес депчи. Аны мен ойлоп койдум, бир 2-3 жетекчи же болбосо өз жумушун жакшы аткарбаган адамдар үчүн эле ушундай мифтер жаралып, бир килтейген чоң шаардын тургундары ушундай бир нерселерди ойлоп табып, ошого ишенип калат экен да. Ошондуктан ар ким өзүнүн жумушун так аткарса, мындай нерселер болбойт.